Onдан ашуун генералдарды чыгарган Ош милициясы бүгүн ардактуу эс алууга кезектеги кызматкерлерин узатышты. 30 жылдан ашуун ички иштер органында кызмат өтөгөн Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын улук инспектору милициянын полковниги Жеңишбек Ашырбаевди бүгүн салтанаттуу түрдө эс алууга узатышууда. 2001 жылдан тарта Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматында улук инспектор катары иштеп баштаган. Ош милициясына кызмат өтөгөндүгүнө сыймыктанган ички иштер органынын ардагери бул жайдын өзгөчөлүгүн белгилеп өттү. Легиондарлуу башкармалыкта иштегеним сыймыктанам. Ошонун өздүк курам менен бирге ошол баягы ысык суукту баштан өткөрдүк. Ал күндөр өзүнчө бир китеп, өзүнчө бир баягы чыгарма болот деп ойлойм. Себеби мына эс алууга чыккандан кийин убакыт болот эми алар жазган. Анын ичинде азыр ойлоп көрсөм, ошо 24 жылдын ичинде бир 30га жакын ички иштер органынын кызматкерлери, кызматчыларына курман болгон экен. Алардын ушу жакындарынын көз жашын көрүп, жүрөктөн кан аккан учурлар болгон. Ошол эле учурда билесиздер, ар кандай чегара аймактарында коголаң болгондо кесиптештеринин тайманбас эрдиктерин көрүп, өзүнчө сыймыктанган учурлар болгон. Айткан оңой болгону менен бул жылдарда канчалаган сөөгсүздаткан күндөр өттү, уйкусуз түндөр өттү. Ошолорду өттү. Мен негизи айтарым, ошол жамандыктар артта калсын. Азыркы кесиптештерим, жалпы сиздер дагы ушул ачык асмандын астында ушу өнүккөн мамлекетте жашашына тилектешмин. Иштегенде үй бүлөсүн деле карабай кетет эле да. Ушу каерде канчалык кыйынчылык болсун, жеңе билчү да. Анан эч качан иштегенде ичкен ашын жерге койчу. Үй бүлөсүн дагы экөөнү бирдей алып кетет эле. Ушу биз дагы ошого жардам берип, майлы иште эл үчүн туулган бала эл үчүн кызмат кылсын деп ар дайым тилечүбүз, тилегибиз кабыл болду. Бүгүн ошондой эле Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын коомдук коопсуздук боюнча орун басары милициянын полковниги Бакыт Исраилов, Ош облустук ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматынын улук тескөөчүсү милициянын подполковниги Эрнест Орозовдорду да салтанаттуу түрдө эс алууга узатышты. Башкармалыктын башчысы Жеңиш Жорубеков кызматкерлер дээрлик 30 жылдан ашуун убакыттан бери өздөрүнүн билимин, жаштыгын, күч-кубатын, өмүрүн кыргыз милициясына арнап чын дилден кызмат кылышты. Алар үй бүлөсү, жеке турмушунан дагы милициядагы кызматын биринчиликке коюп, өздөрүнө коюлган тапшырмаларды так аткарышты деди. Биздин баарыбыз катарда кызматкердин милдети, өзүбүздүн милдетибизди так аткарып, элдин бейбитчилигин камсыз кылып, мамлекетибиздин бүтүндүгүн сактап, жана элге болгон мамилебизди жакшыртуу жана жогорку деңгээлге чыгаруу. Урматтуу кесиптештер, ушул узатуу аземинде мен ушу биздин ардагерлерге, үй бүлөсүнө, жеңелерибизге, уулдарына жана келген туугандарына баарын жакшылык каалайм. Биздин ардагерлер биздин катардан алыстаган жок. Кудай буюрса, кандай гана иш-чара болбосун, алдыңкы саптарда ушул биздин ардагерлер турат. Мен ойлойм, күндөмдүк жашообузда, аталган жумуштарда эл менен болгон мамиледе эң ишеничтүү, эң күчтүү бир күч көпүрө бул биздин ардагерлер. Салтанаттуу иш-чарага Ош облустук ички иштер башкармалыгынын ардагерлер кеңешинин төрагасы, өздүк курам жана ардактуу эс алууга узатылып жаткан кызматкерлердин туугандары да катышты. Милиция кызматында өзүңүздөр билесиздер. Эртең менен үйдөн чыкканда, эсенаман үйгө барат бекемин, балдарын көзүн көрөт бекемин деп мындай бир чыныгы кыргыздын патриоттор иштеп атат азыр убакытта. Заманды өзүңүздөр көрүп атасыздар. Анан бүгүн мына жаңы чыккан биздин ардагерлерибизге айта турган нерсе ушулда биринчи буларга Кудайым денчилик берсин, үй бүлөсү аман болсун. Буларды ушул ардактуу эс алууга чыгарган, ушуларды бапестеп өстүргөн үй бүлөсү, ата-энеси мындай званияга жеткирген ошол үй бүлөсү болуп эсептелет. Ошол үй бүлөсү аман болсун. Ошондой эле ардактуу эс алууга кетип жаткан кызматкерлерге баалуу өздүк курамдын атынан белектер тапшырылып, алардын жубайларына кыргыз милициясынын ИИМдин ардагерлер кеңеши тарабынан мээримдүү айым төш белгилер ыйгарылды. Салтанаттуу азем башкармалыктын кызматкерлеринин саптык жүрүшү менен аяктады. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.